Туугандар, ассаламу алейкум. Буюрса бүгүн видеонун башы жакшы бир жаңылык менен башталганы турат. Бир таксист коллегабыз кыздуу болгон экен эле, Нургазы операторуң менен машинең менен келип выписка болуп аттыр эле дейт. Ошону үйгө алып барып чыгарып жеткирип койсоң сонун болот эле дегенден оператор менен келип Новотаров, улица Новотаровдагы роддомго келдик туугандар. Операторум кирип кетти, камеранын мунуларын көтөрүп алып, жанагындай короткометражный бир клип сыяктуу кылып, бир эстагаларлык кылып, сонун бир видео кылып берсең сонун болот эле дегенден келдик туугандар. Ошол эми азыр буюрса буларды жеткирип коюп, анан кийин дальше выкласс менен иштеп баштайбыз эми. Что-то акыркы күндөрү иш дагы не очень болуп атат, рейтинг да түшүп кетип атат, эмне болуп атат, билбейм. Рейтинг 482 көтөрүлүп калды, последний время 480 түшүп, Яндекске тест тапшырып, мага 150 поездка берген, бир 30-40 поездка көрүп койдум, 82 эми көтөрүлдү. Билбейм эмне болуп атат. Күндөн күнгө таксинин иши дагы начарлап кетип атат. Таксинин иши да азайып кетип атат. Таксисттер да азайып кетип атат, байкап атасыңарбы? Таксисттер вообще азайып кетип атат. Барган сайын ушу таксисттер жагында ушу жана красный книгага кирип калат окшойт деп атам. Самый жанагындай безобидное существо болуп калат окшойт деп атам. Жанагындай бирөө жанагынтип сурап калса, каерде иштейсиң десе, таксиде десе, келчи автограф алып алайынчы деп мондай жанагындай өтө ретки адамдар болупчу. Айтор ушундай туугандар, эптеп эле мондай кудай деп эле иштемей болуп калды. Айнасы последний время Москвадачы. Азыр булар жеткирип коюп, дальше иштеп көрөлү В-класстагы. Мерсти дагы арендаға берейин деп атам. Бүгүн арак берем, бир аз караштырып туруп, эшкандагы бир бала сурап элем. Бир адамга 2 машина көп экен Москвада. Чан постоянно мойка кылдырып, нарк берке. Эгер төлөй алсаң деле, нарак берак кылып, жууп, тазалап, карап, о время аяк биягын карап кыйын экен да. Берки машина кээде 1-2 күн туруп калып атат. Үстүнө бүт жанагындай көбүчкөндөр чычып, кээки жерлери жанагынтип бир аз жанагынтип ржавейт этип кетипчи. Ошон үчүн машиненин турганы болбойт экен. Лучше айдап туруш керек экен туугандар. Ушундай. Кечээ күнү могу эшиктин тросун алмаштыргандан бери бир кызыктай эле болуп атат эмнегедирчи. Жапканда эшик видит препятствие деп жабылгандан кийин кайра обратно ачылып кетип элечи. Клиенттердин көзүнчө ушинтип ит болбосо эле болду. Жанагы сыртында изоляциясы жок трос коюп койгондон кийин могул жеринен кышылдап эле бир үн болуп, мындай троста бир аз эшикте оорураак жабылып атат да, ошого жакшы жабылбай атат окшойт дейм да. Мына ушундан кийин монтип эле обратно ачылып кетип атат да. Бул эмнеге мынтип жабылбай атат, түшүнбөй атам да. Жабылат, кайра ачылат. Майлайын десем, вообще майлабагыла деп өткөндө эле орустар айтты. Ушундай болот да, жабылбай атат. Что будем делать теперь? Клиенттердин көзүнчө ушинтип турган болсо, балча айта дагы низкий оценканы аласың да. Билбей калдым. Бир аз могул жактан поддержка керек болуп калды да, короче, ошол изоляциясы жок трос өзү оор жабылат окшойт да. Же могул жагына кум толуп калганбы? Ушинтип жүрө берем, кечке ачылып жабылып. Мынакей туугандар, ошентип роддомдон Микакендагы кызын чыгарып келдик. Өтө сонун болду. Алып барып үйүнө жеткизип, кыздын атын коюп, кулагына азан чакырып койгондон кийин келдик. Көрдүңөр, жанагынтип эшик ачылып жабылбай атты эле. Жанагы Микакен үйүнө жеткиргенден келип карасам, жанагы монда 2 консул өткөн эшиктин астында үстүндөчү. Ошолар монда келип туруп, сайылгандын астыңкысы туура келбей калыптыр да. Ошого жанагы дверь чувствует препятствие деп ошого ошентип калган экен. Жанагыны сразу эле шестигранниктер менен бошотуп бир аз жылдырып койдук эле. Эми сонун жабылып калды. Бирок кээде сөрөнү ошентип калып атат. Жанагы мурдакы тростун сыртында резинасы бар эле, бунуку жок үчүн оорураак жабылат экен да, мындай темир кыш калганда, ошого дагы жанагынтип чувствует препятствие дей берет окшойт. Айтор ошондой туугандар. Туугандар, мынакей Нургазы арзан машина тапчы дейсиңер. Азыр улица Горбуновадагы таксопаркка келдим. Бул жерге жаңы мондай Лада Ларгустарды дагы алып келип коюптур арендага туугандар. Буларга дагы эч кандай жанагындай депозити жок. Первоначальный взнос арендасы 1800 экен. Данный момент бир 10-15 машина бар экен туугандар.
Жанагында суу ташыган ишке да сүйлөшүп берем дедиңби? Суу ташыган ишке да сүйлөшүп берет экен, азыр иши менен экен туугандар. Күнүнө 5000ден ушундайдан төлөнөт экен. Дальше экономдордун арендасын айта кетсем, экономдор 1400дөн баштап 1700гө чейин экен жылына комплектациясына жараша. Комфорттор болсо 2200дөн экен, башталышы 2600гө чейин жылына комплектациясына жараша туугандар. А комфорт плюстар болсо 2200дөн баштап бул жагы 3000ге чейин алар дагы жылына комплектациясына жараша экен туугандар. Бул таксопаркта без первоначальный взнос, без ничего. Эгерде Нургазынын атынан келдим деп келсеңиздер, бул таксопарктын комиссиясы 2% туугандар. Машина на выбор. Эконом, комфорт, комфорт плюс, кыскасы бүт бардыгы бар туугандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем, чала бересиңер туугандар. Могул хейтерлер жанагынтип каргап жүрүп, шилеп жүрүп, Нургазы рейтингиң түшүп кетсин, авария болуп кал, өлүп кал деп каргап атып, рейтингим акыры жанагынтип түшүрүштү окшойт да, до конца болосун болуп. Бираз көтөрүлүп калды, 484гө көтөрүлүп калды. 150 поездка берген мага, ошонун ичинде эгерде рейтингим көтөрө болсом 6 айга жаап коет. Чыгып акырын иштеп рейтингим бираз көтөрүлүп калды. Бөлүсөм, андай жанагындай сөздүн аркылуу ишенбейм мен, просто адамдар, ушундай адамдар бар экенин таң калам да кээдечи. Авария болуп өлүп кал, рейтингиң түшүп кетсин, тигинтип кал, мигинтип кал деген адамдар просто өзүмдөй мээңе жайын деле үй деген да, акыл эсиңе жайын деле үй деген да, нормальный адам айтып жазбаса элек, мен сеңе что-то не то болсо керек деп ойлоп калдым анан кийинчи. Ушундай туугандар, анан кийин пятница күнү ишке чыктым. Пятница күнү ишке чыгып, 1-2 заказ кылып коюп эле. 3-үнчү заказымды Шереметова берип койду. Шереметовада барып, күтүп отуруп, 3 саат күтүп, короодо почти эң эле акыркы мен калдым окшойт. Эң эле акыркы мен калып, бир маалда эле карасам Тверге заказ берип койду. Как раз 3 сааттык промокодум бар эле. Көптөн бери сары майда сактап жүргөнчү. Заказды алдым. Жанагы чалсам Нургазы мен өзүм Тверден туруп эле заказ кылып койдум. Аяктан азыр бир бала 4 кыз чыгат, ушуларды алып келишим керек, пока самолет түшө эле экен деди. Ошол жерде күтүп тура бер деди. Хорошо деп анан күттүм. Күтсөм бир маалда чыгышты, ошентип анан кийин Тверге кеттик да. Ситуация мындай кыскасы туугандар. Шереметовадан Тверге заказ түштү. Ушу менен экинчи жолу заказ түштү Тверге ВШК менен. Мага чалып Нургазы азыр самолет түшө элек дейт. Мен Тверден заказ кылып койдум, ошол жерде платный ожиданияны жагып коюп күтүп тура бер дейт. Билесиңерби, могул жака кирип туруп, история заказга кирип туруп, текущий заказды көрсө болот акчасы канча экенин. 19259 рубль экен, көрөбүз азыр жеткинче дагы азыр платный ожидание канча эсептейт. Нургазы ал жактан басып кой дейт, канча күтсөң бул жака келсең дагы доплата кылып берем деди туугандар. Барганда көрөбүз туугандар. Канча сумма болгонун көргөзөм. 140 километр 2 саат 11 мүнөттү көргөзүп атат. Бул жерден дагы канча күтөбүз? Видеонун аягында айтам. Өтө подозрительный заказ болуп атат да, ёлки. Аваринкаларым бүл-бүл деп атат го. Аэропорттон чыгыштыр кетип атам. Саид, Маид, бирдеке дейтин эң дурайын пассажирларды, короче, сейчас барайлычы. Так, мынакей туугандар. Тверге да жетип келдим 2 саат 12 мүнөт дегенде. Завершить. Канчага жабат болду экен? 22749 рубль болду. Платканын акчасын өздөрү төлөдү. Кудайга шүгүр, сонун заказ болду. Кеттик эми үйгө. Москвада вроде круиздин иши бир аз кыймылдап калгандай сезилип атат. Ну, бирок погода ондой болуп атпайбы, кечки эле шалтактап эле жамгыр эле жаайт. Эшикте 13 градусту көргөзүп атат. Мен могу эски жанагы курткамды дагы эле чече элекмин. Кайра эле кийип алам, ысып кетсе чечип кайра эле кийип алам. Эшикте 13 градус. Кайра эле боз болуп эле. Жамгыр жаап. Уже жай келип калды. Бизде күнү сыгандан даттанандай дарек жок. Бишкекте болсо 40 градус. Күн жылып атат дейт го. Жана интернеттен көрүп калып атам, 40 градус деп жолдо көчөлөрдө жанагынтип пожарныйлар менен элдер неге асфальттарга суу чачып жүрөт депчи. Биздин кыргыздарда дагы кичине мындай ыйман бар да. Жана күнү ысса деле мындай приличный кийинип, бир аз жанагынтип жабык кийинип, жакшынап турушат да. Анан кийин билбейм, но Москвада ошентип күн жылып бере турган болсо, орустар жылаңач эле чыгып алат болуш керек.
Кичине күн көрүндү дегенче эле болду неңге айында. Пашта эле бир жылаңач эле болуп көчөгө чыгып кетишти. Бир уят дегендер нерсе жок экен деп койду да булар деп. Свобода дегендей кетет экен деп 40 градус болсо Кудай билет экен да булар. Деп эле жыпчылаңач чыгып алышып индейистерге окшоп. Так, азыр дагы бир таксопарк бар эле ошону бар реклама тартып коюп, анан буюрса бир сыра машинени жуудуруп тазалап ала турган нерселерин алып туруп анан кийин ишти баштайм буюрса. Бүгүн күнгө понедельник болуп калды, эми көрөбүз. Кандай иш болот экен, жамгырда кандай болот. Бир аз Москвадан арак-берак болуп аткандарды бүт сыра чыгып көрсөтүп келейин, кандай болуп атат экен Москвада заказдар понедельник күндөрү. Өлгөнүн үстүнө көмгөн болуп өзү машинебиздин акчасын төлөй албай атсак, объективибиз талкаланып калса, оператор колунан чүрүп, мен карабайсыңарбы? 60 000 сомдук объективибиз монтип каша болуп калды. Бул оңолот болду экен эми. Оңолса дагы бир атаң көрүү болуп бир 20-30 миң оңолсо керек деп атам. Шлейфинин бардыгы жулунуп кетти, ёлки. Айла жок. Азыр алып барып туруп буну ремонтко тапшырабыз дагы, арендага башка алып турабыз эми. Жалко болду байкуш. Алганыбызга эми 2-3 ай болду эле. Ушундай, короче. Так что монда кымбат аппаратураларды абайлап иштетиш керек да. Айла жок эми айфонго тартып турабыз эми. Деп мынакей объективти дагы эптеп оңдотуп келдик. Оңдотуп келдик дейм да, алып барып таштап келдик. Савеловскийде бир таанышыбыз бар эле. Ошого алып барып таштасак бул ремонт болгуча. Мону бирөөнү иштетип турула прокатка деп бир неме берди. Башка объектив берди. Эгерде ошондой фототехника аны-муну керек боло турган болсо, мен на всякий случайга неме кылып коеюн. Номерин жазып, ошол жердинчи калтырып коеюн. Ошого окшогон техникалар керек болсо чала бересиңер болду. Вообще монт 2 часқа үзүлүп кетти эле го. Бул эми көп убакыт оңдолот деп атат. Шлейфтери дагы буларкы табылбайбы депчи. Айтор ушундай тургандыр. Бир объективди алып келип, оператордун офиске алып келип таштадым. Ишти кыла берет. Мен барып машинени жуудуп тазалатып алып, дальше ишти кылайын. Мен понедельник күнү чыгып калдым, мен билбейм эми азыр иш болобу болбойбу. Кудай билет. Азыр машинени бир сыра мойкалатып алайын эми. Ато неме болуп кеттир. Машина күн ысыкта турганда дагы жанагынтип кожанын запахы чыгып, ичи жаман монда бурук курап эле кожа жыттанып атат. Сиздене бар, кузов коврикти жуудуруп алайын кайта потом. Барганы бир аз тырнып атат. Бирок күн айланып келди. Мен азыр жуудуруп чыкканда жамгыр жабаса болду эми. Ладно, ничего страшного. Берки низкий профилдерин кадайын деп бир баллон покрышкасы жыртылып кеткен го. Ага подходящий вообще баллон таппай атам эмичи. Эми ладно, пока что муну жүрүп тура берсин. Пока что жүрүп тура берсин. Сулуусунан жылуусу болуп атат азырчы. Туугандар, анан сиздерге бир могул канча сом 2 таксопарктын бир сиресиңерге сала кетсем. До сих пор буга чейин немелер биздин жанагындай паспорту бар мекендештер, могул жерде российский граждан болсолор башка парктар уланып алып 3-4% комиссиясы менен иштеп жүргөндөр өтө көп экен туугандар. Биздин парк дагы эле иштеп атат, парковый самозанятый кылып улап атабыз. Парктын комиссиясы болгону 1% туугандар. Акчасын сразу эле Яндекс.Про'нун өзүнө чече бересиңер. Эч кандай лимит жок. Акча чечкендин аркы беркиге. Канча кааласаңар чечип, любой биреме уланып, ишти кыла бересиңер туугандар. Визитканы коюп коем, ошондон менен WhatsApp'тан жазсаңар, документтерди жөнөтөсүңөр, сразу парковый самозанятый кылып улап коебуз. Машинени сонун кылып жылтыратып, жууп, тазалап чыгып койдум. Байбичем чалып калды. Үйгө кирип бир сыйра тамактанып алып кетти. Үйгө кирсем кичинекейлерим кетпе деп ыйлайт эми өкүрүп бакырышып. Курсак тойгозуп алып, анан кийин чыгып бүгүн түнү менен иштеп келбесем болбойт. Эртең числонун 20-сы болуп калды. Машинеге дагы 100 000 жетпейт атта. Бул айда жаман кризис болуп, жестко кыйналып калдым. Ошого чыгып алып, бүгүн кечинден баштап эртең кечке чейин почти бир сутканы арак-берактан кылып акча табыш керек. Билбейм, вроде мондай в глубине души какое спокойствие, как будто бир жактан акча келе тургандай элечи. Бирок билбейм, посмотрим. Иштей береличи. Жанагы
işte nemeler, moldakiler aytmakçı, alımlar aytmakçı, erkek kişi göçөгө чыгып эле хотя бы таш баш тебип нарак менен кылып келсең ошол жактан да ырыскың чыгып кала берет. Үйдө жатпагыла, көчөдө эле кыймылдасаң ырыскы келет дейт го, ошондой сыяктуу. Ишке чыгып кыймылдайм. Мен машинем жудуруп чыгып келгенде сюрприз болуп жамгыр жаап келди. Но ничего страшного, Кудайдын күнүндө самый главный салону таза болсо эле болду. Ушундай айтганда чайып чыгалайын улан таза. Түнкү saat 11. Как будто Москвада апокалипсис болгондой. Эч ким жок. Saat 11 эле, моң карасаңар. Ни артта, ни астында эч ким жок. Что-то странно. Такого saat 11 эле мындай болбочу эле. Жүрөк түшүрөт го Москва күндөн күнгө. Ар кандай бирдекелер чыгып калып эле. Жагып койдум. Чайды içip çıktım. Doğru yürüyünce Center Bente жактарга түшүп көрөйүнчү, балким заказ болуп калар. Деп. Ёлки, 2 saat деген, 2,5 saat дегенде заказ берди го. 2,5 saat дегенде, saat 11:30да чыктым эле, saat 2 болду. Ладно, берип турганы жакшы. Аз болсо да, аз болсун. Короткий эле заказ экен. Молодцы. Мен грубо чай ташташты. И 16 минутта келдим. Сам заказ 1800 рубль болду. Кудайым берем десе, бере берет экен да, бир заказ менен деле. Мати. Ал кулум деп эле. 1000 рубль. Панарга чыгып калды, жакшы болду, Панарга. Молодцы, 5 жылдыз коюп коюнчу. Приятный беседаны басып қой. Жақсы болду. Жоқчулукта. Көбүнчө бизнес таксиде жанагындай миллионерлер, бизнесмендер чыгып калат да, отуруп алып сүйлөшүшөт да. Анан кийин жанагынтип миллиондорду, миллиарддарды сүйлөсө, ти ойлоп каласың да, ёлки жанагы маке кооруп эле жүрөт экенбиз дейсиң да. Адам баласы кылам деген нерсесин кылса болот экен. Көпчүлүк убакытта биз өзүбүздү жалкоолук калтырып коет экенбиз да. Жалкоолук калтырып, жанагындай зона комфортуга кирип алып, күнүмдүгүбүз өтсө болду. Бир бизнеске отуруп алып, күнүнө 15 000, 20 000 таап алсаң болду. Ошо менен жыргап жүрө бересиң, тапканыңы жеп коюпчу. А буларда андай эмес экен. Буларда бүт по-другому экен да. Булардын размышлениясы башкача, ойлогон ою, ой пикири, сүйлөшкөндөрү, диалогтору. Эми булардыкы деле сразу болуп кетпесе керек, но бирок ошону кылам дегенин кылат экен да. Так что жанагынтип жүрө бербестен надо подняться да, еще больше подняться болуп, комфортто жүрсөңөр бизнеске өтүп, бизнесте жүрсөңөр майбакка өтүп, бир машина болсо 2-3 машина кылып аракет кыла бериш керек экен туугандар. Кудайым ынтылганга берет экен да. Ынтылып аракет кылганга берет экен. Үйдө кол кабыштырып откондорго бизче айтканда когам жок экен да. Ушундай. Бир заказга мойдон таң атып кетти го, таң атып кетти, елки. Бир заказ кылып, телефон чукуп отура бер.
Oturup Ошо 1000 сом жетет dedi окшойт Яндекста. Чивийди алдың, CD dedi окшойт да. Таң атып, таң жарышып саат 4-тен 47 минут өттү дегенде Внуковага заказ берсе болобу? Мо машинанын төлөмү келейин дегенгечи. Келейин дегенге деп колумда келгенинечи акча жеткире албай, даже уйкум келбейт кой. Адам ушундайда жанагы башында карыз бар, наркотик ой басып жүргөндө даже 1 грамм уйкум келбей калат экен, чексейипчи. Внуковага дейт. 35 минут жетет экен азыр буну бир 2000 с чем-то рубль, 2500 рубль эсептеп коет болуш керек азырчы. Внуковага келип калдым 32 минутта. Нургазы шашыбай давай, шашып атабыз, катура кайда деди, Куда берип калды мага. Өз рейтингим зорго адам болуп атканда, о нормально 3588 рубль дейт. Кайттык эми сразу эле шаргаз Внуковадан жарысына заказ бербейт бизгечи. О, ничего себе, KFC'ни жанып атат го Внуковада. KFC'ни давно никто не видел, наверное. Кыргызстандагылардан бери эч ким көрө элек болсо керек. Внуковада KFC жанып атат. Заказ. Өчүрттү көргөзбөй атат. Ошол могу синий зонага киргенде анан неме болот окшойт да чагымда. Ошол жерден чыгып кеткиче берсе берди, болбосо шаарга барып кайра эле аэропортто жүрөбүз керек. Кыскасы мен билбей калдым. Эгерде иш мындай боло бере турган болсо, машинанын акчасын кантип төлөйм деген ой жейт экен. Күндөн күнгө жанагы бара кыйын эле болуп кетти. Кийиркеде 100 000 жетпей калат, кийиркеде 150 000 жетпей калат. Тытынып иштейсиң, биякта квартплатың бар, биякта офистин арендасы бар, балдардын тамак ашы бар, кийинишиң керек, наркотик кылыш керек дегендейчи. Как минимум бир 500 000 иштеш керек болот да, иначе аток жашоо жок болуп атат магачы. Жестко иштеп коюп атам, акыркы күндөрү вообще путум жерге тийбейчи. Внуковага барып келдим, отурам кашайып, саат уже 6:30 болуп атат. Азыр бир аз турса пробка башталат, ошо менен 2 заказ кылсаң обед болот. Ошо менен салам алейкум братым болот экен да. Сахыровада элдер монтип жанагынтип талпа болуп, но туугандар өлүп атат экен дейби, эмне дейт? Ушундай болуп атабы, ушунчалык ооруп калды булар, Ушундай өчүт болуп атабылар, Сахыровада. Бирөөсү өлүп атса деле карабайт, булар эмне өлүп калгандар? Экөөнү өлтүрүп коюпту дейби? Вечера ölüyor çıkarama Kafka'da. Kısırgan ölüyor üstünü yok koydular. Oo, bunun adamlar niye öyle oldu? Niye öyle oldu? Adam ne? Ben bilmem. Çın aytsam no. Zakaz жоктон telefondu kurutip oturuyordu. Meyimde kurutip etilip kaldı. Şunday başım ağrıp iştiki götüre alıyor. Miştiki jakpay kaldı. Barat, uyga ketip qolayım bu. Atamın görü dünya oldu. Saat 7'ge çamalap kaldı. Dinler Акулова, короче. Я bu Яндексе зайымна бидине bakıldı o. Yok, şundan bol. Şöyle tünümene ne ek zakaz degen, ne degen. Atağın görü dünya oldu menake. Saat 7:30 oldu. Kütüp oturup başım ağrıp, kursağım açıp, gözlerim karangılaşa başladı öylece. Çaynagül Bayzakova kendi kıskası. Yandeksi dağı, başkası dağı. Hem boğunda bol atatını alıbayım, yok boğunda yok. İş kanday olup atat, mınday olup atat, tiginde olup atat, barıp iştesem bolu, andan tiginde mınday da otuşpay mı? Hem boğunda olup atat, bol boğunda yok atçı gelece. Bolğonun görgözü atabız, bolğonun dile görgözü atabız. Echkele maqtanıp pakçağın görgözü öresin tiyak beyak mes. Şunday toğanlar, bar yok Nurşot'tan alıp. Nurdağıday bolbay kaldı Moskva'ya görüp atasınlar, Yandex'in taksisine girişteli. Ança janagınday. Гражданство алыштığında kıyım olup ketdi az Yandex taksiye giriş için.
Башымдын оң тарабы ооруп болбой калды. Же уйкусузданбы, же курсак ачканданбы, эмне болду билбейм. Башымдын оң жагы мондай ооруп уже раздражение боло баштады. Айтор ушундай айтганда 2 заказ кылдым, 4000 акча болду. Үйгө барып жатып салып, обедден кийин чыгып дагы нарак биракты аймалайбыз. Канча түнү саат 11:30 чыккам, саат 7 болду. Хотя бы 4-5 заказ кылыш керек эле да. Эми вторник болгонго ошондой болуп калдыбы билбейм. Короче, айтып болбой калды таксинин ишинде да. Болгондо болуп атат, болбогондо жок. Сезон башталат, ана башталат, мына башталат дейин деп жай келип калды, уже жай келип калды. Мына эртең бүрсү күнү июль болот. Өзүбүздү ана сороттук, мына сороттук, жаңы жыл деп парад бүтсө да башталат дедик, парад бүтмөктүгүнөн бай бүтүп атат. Короче, ушундай айттым анда. Сабыр кылып тура береличи.